Айсулуу Тыныбекованы мен ошол критерия боюнча мен ошол биринчи күнү келгенде эле мен ошол кызды 17 жаштамын, мен машыгам деген мен биринчи ирет күлгөм да, чоң кыз сиз баягы бул спорт, чоң спортчуну аябагана кеч, анан бирок мен андай менен иштей албайм деп анан таза эле болбой баягы болот го. Кээ бир кыздарга айтып койсоң кетип калат. Кээ бир балдарга айтсаң, ал болсо өчөлөм жок ага мен иштейм. Анан мен аркаман күнүгө келет, кайра мени сурап туруп алды да, качан келесиз, эртең келесизби тренировкага. Анан бул кыз бир мындай ою нормальный же бир ою башкачабы деген ойлор болуп кетти чынында. Анан отуруп салып сурадым, сен каяктан келдиң? Аты жөнүң ким, ата энең ким? Каякта окудуң эле? Ошентип анан баарын сурап отурсам, бул кыз ошо кичинекейинен каты эмгектенип, баягы жерге да иштеп, малга да иштеп, кичинекейинен керек болсо ошол сүт алып барып сатып, эмгекчил. Анан мектепте кандай окусаң сен, бул 8-9 класска чейин бул староста болуптур да. Анан с отличием окуптур. Анан жанагындай эле олимпиада, химия, математикаларда ушу олимпиадалык жанагы предметтер боюнча олимпиадага катышып жүргөн кыз экен. Анан баягы староста жөнөкөй эле билесиз да, мектепте баарыбыз эле окуганбыз, жөнөкөй эле окуучу староста болбойт да.